Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, Түз эфирде СТВ телеканалында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине бир мандаттуу шайлоо округтарынан депутаттыкка талапкерлердин катышуусундагы теледебат өсүн баштайт. Аны мен Мурат Жолукеев алып барам. Ал эми бүгүн бизде номер 25 Аламүдүн округунан бир мандаттуу депутаттыкка талапкерлер катышмакчы. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле бүгүн студияда бизде бир гана конок бар. Уруксат берсеңиздер, ал жара менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дунканаев Айбек Медетбекович, номер 25 Аламүдүн шайлоо округунан бир мандаттуу депутатка талапкер. Айбек мырза, студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Ал эми бүгүн эле ушул БШК тарабынан чучук улак алынган ошол мезгилдеги бүгүнкү биздин теледебатка катышчу эки талапкер бар болчу. Алар Атамбаев Сейитбек жана Чекибаев Эмил мырзалар. Алар биздин редакторлор менен байланышып, өз каалоосу менен расмий түрдө бүгүнкү биздин эфирге келбөөрүн билдиришти. Ошол себептен урматтуу Айбек мырза, биз бүгүнкү теледебатты сиз менен жалгыз алып барабыз. Дагы бир жолу студиябызга кош келиптирсиз. Сизге жалпы биздин теледебаттын өтүү шарттары тууралуу кыскача маалымат берип өтөйүн. Сиздерге ар бир депутатка талапкерлерге 15 минуттан бекер убакыт каралган. Ал 4 бөлүккө бөлүнөт. Биринчисинде 2 минутта кириш сөз, өзүңүздүн өмүр баяныңызды айтып, телекөрүүчүлөр менен тааныштырып өтсөңүз болот. Андан кийин 5 минутта менин берген суроолорума жооп бересиз. Андан 7 минутта сиздин оппоненттериңизге даярдап келген суроолор менен ага жооп алууга шарт түзүп бермекчибиз. Эми ал 7 минутту кандай колдоносуз? Теледебаттын жүрүшүндө байкайбыз. Ал эми 4-чү бөлүк, 4-чү раундда 1 минутта каралган жыйынтыктоочу сөз. Айтылбай алган сөздөрүңүз болсо, эртеңки электораттарга дагы бир жолу кайрылып өтүүгө биз мүмкүнчүлүк беребиз. Баары түшүнүктүү болсо анда, урматтуу Айбек Медетбекович, биз анда теледебатты баштасак. Анда сизге берилген ушу кириш сөз үчүн 2 минутаңыз башталды. Кайрылып, телекөрүүчүлөргө өз оюңузду билдирип кетсеңиз болот. Рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргызстандыктар, кадыр барктуу Аламүдүн районунун тургундары, урматтуу мекендештер. Мен Дунканаев Айбек Медетбекович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына Аламүдүн бир мандаттуу шайлоо округунан өзүмдүн талапкерлигимди сиздердин ак батаңыздар жана колдооңуздар менен көргөзүп келе жатам. Урматтуу мекендештер, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ар бириңиздерге өзүмдүн терең ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Анын себеби, бүгүнкү күндө күндүн суугуна карабай, эл алдында чыгып, биздин талапкерлердин сөзүбүздү угуп, чогулуп, жыйналыштарга катышып келатканыңыздарга терең ыраазычылык. Ушул мүмкүнчүлүктөн да пайдаланып, СТВ телеканалынын жалпы жамаатына да өзүмдүн ыраазычылык билдирем. Себеби бүгүнкү күндөгү ушул элге жеткизүүчү биздин сөздөрүбүздү уюштуруу иштерин чечип бергениңиздерге жана шайлоонун ачык айкын өтүшүнө өзүңүздөрдүн салымыңдарыңызды кошуп жатасыздар. Мен Дунканаев Айбек, 32 жаштамын, билимим жогорку, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясын артыкчылык диплому менен аяктап, бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тармагындагы магистрдык даражага ээмин. Аламүдүн районунун 30 жылдык убагында ушул жерде өсүп чоңоюп, билим алып, илим танып, тажрыйба топтоп, мамлекеттик тепкичтин бардык бутагын өтүп, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү аты таанылган эң ири табигый газ тармагындагы мекемеде өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү алып келемин. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында өзүбүздүн жаңы тарыхыбыз жаралып жатат. Ал тарых бардык кыргызстандыктардын колунда. Урматтуу мекендештер, 28 ноябрда боло турган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоосуна ар бириңиздерди катышып, өзүңүздөрдүн добушуңуздарды патриот, эрктүү жана чечкиндүү талапкерлердин пайдасына беришиңиздерди суранамын. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздердин добушуңуздар бул аманат. Аны эч качан сатпаңыздар. Сиздер менен биргеликте биз келечекти чогуу жасайлы, урматтуу туугандар. Тарых бүгүнкү күндө биз менен, сиз менен биргеликте жаралат. Рахмат, урматтуу Айбек Медетбекович, аябай даярданып келиптириз. Сизге берилген 2 минуттаңыз сөзүңүздү аяктады, убактыңыз да бүттү. Эми мүмкүн болсо биздин экинчи раундга өтсөк, теледебаттагы бул жерде менин сизге берилчү 5 минуттук суроолорума жооп бересиз. Мен сизге суроо менен кайрылган убакытта сиздердин бир да секундаңыз убактыңыз кетпейт. Сиз качан гана жооп баштаганда гана сиздердин убактыңыздар эсептелинип баштайт. Эскертип коеюн. Анда Айбек Медетбекович, мынакей өзүңүз эле сөзүңүздүн башыңызда кириш сөздө өзүңүз тааныштырып, 32 жаштамын жана ошондой эле мамлекеттик бийликтин ушу өзгөчө Аламүдүн округуна, Аламүдүн районундагы бардык тепкичтерин басып өттүм дедиңиз да, мага кызык болуп атат да. Кандай баскычтарын басып өттүңүз? Тактап койсок болобу? Себеби мен алган резюмелерде ал жөнүндө сөз жазылган эмес болчу. Туура, бул жерде менин сөзүмдө балким туура эмес түшүнүп калгандырсыздар. Бүгүнкү күндө мен өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү дипломатиялык академияны аяктоо менен
Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинде кайрылмаландар, этникалык качкындар менен ишмердүүлүк алып баруу башкармалыгында өзүмдүн жөнөкөй специалист адис дегенен баштаганмын. Ошол тепкичтен тартып борбордук аппаратында эл аралык кызматташтык тармагында да башкы адис кызматына чейин көтөрүлүп өткөнмүн. Ушул тармакта биз деген түздөн түз эмгек, миграция жана жаштар маселесин көтөрүп чыгып, эл аралык деңгээлде жана регионалдык деңгээлде ошондой эле мамлекеттин ичинде чечүүгө, тийиштүү саясатты жүргүзүүгө өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп келебиз. Рахмат. Эми дагы бир суроо, Айбек Медетбек, сиздин эле жообуңузга улай айтып өттүңүз. Жаштардын саясатында, башкача айтканда, жаштардын көйгөйүн мамлекет деңгээлде көтөрүүгө мынакей мен кызматымды өтөп келатам деп. Кайсыл конкрет түрдө көйгөйлөрдү баса белгилейсиз дагы, кайсыл конкрет түрдө мен ушул көйгөйдү чечүүгө өз салымымды коштум деп мактана аласыз? Бүгүнкү күндө мен жаштардын ошол саясатында тармагындагы тийиштүү мыйзамга өзүмдүн ишмердүүлүгүмдүн алкагында тийиштүү ошол мыйзамдарды чыгаруусуна түздөн түз катышып, эл аралык ошол эксперттер менен биргеликте ушул 2013-14 жылдар арасында жаштар тармагындагы тийиштүү саясат мыйзамдарын иштеп чыгууга өзүм салымымды кошуп кеткенмин. Ошол салымга ылайык бүгүнкү күндө баардыгыбызга белгилүү болгондой эле Маданият министрлигинин алдында бүгүнкү кезде жаштар департаменти жана спорт департаменти иштеп жатат. Ошонун бүгүнкү кездеги натыйжалуулугу ошол кездеги биздин жалпы гана мен эмес, жалпы гана ошол министрликте кызматын өтөгөн жалпы кызматкерлердин бул жетишкендиги деп айтып кете алам. Рахмат, Айбек Медетбек, жалпылап түшүндүрүп кеттиңиз, мен түшүнгөнгө аракет кылайын. Эми дагы бир суроо. Сиз мынакей азыркы мезгилде ошол Кыргыз Газпромдо эмгектенип келет экенсиз. Бул өтө кызыктуу суроолот болуш керек, биздин телекөрүүчүлөргө да маанилүү. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө сиз мынакей Кудай буйруп чындыгында эле чоң жогорку трибунага жетсеңиз, жогорку кеңеште депутат болсоңуз, ушул газдын баасын төмөндөтүү, элге кандайдыр бир ыңгайлатуу, арзандатуу боюнча бир маселе көтөрүп чыгасызбы мыйзам деңгээлинде? Албетте мен түшүнөм, бул эки мамлекеттик деңгээлдеги иштер, бирок жогорку трибунадан чечип, кандайдыр бир мыйзамдарды чечип, эл үчүн жардам берүүгө колуңуздан келет деп ойлойм. Кантип арзандатса болот ушу газдын баасын? Урматтуу алып баруучу, ушул сурооңузга рахмат. Мен да бүгүнкү күндө өзүмдүн агитациялык ишмердүүлүгүмдүн алкагында ушул Аламүдүн районун кыдырып жаткан кезекте дагы көптөгөн биздин карапайым элден дагы ушул суроолор абдан көп узалып жатат. Туура, элдер деген менин ошол ишмердүүлүгүмдү байкап, ушул суроону түздөн түз берип келишет. Бул суроого сиз өзүңүз айтып кеткендей, бул эки мамлекеттер аралык ортосундагы келишимге ылайык ишмердүүлүк жүрүп келет. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө мисалы үчүн эле ошол экологияны тазалоо максатында табигый газды Кыргыз Республикасында толугу менен бүт аймактарына жеткизсек, бүгүнкү күндө биздеги көптөгөн маселелер чечилип кетмекчи. Туура, түздөн түз сиз баа тууралуу да сөз алып кеттиңиз. Бул баардыгыбызга белгилүү болгондой мыйзам чегинде каралып турат. Ар бир айдын башында бул АКШ доллары тарамагында ошол бекитилип, ошол тийиштүү түрдө аткарылат. Тилекке каршы баардыгыбызга белгилүү болгондой Кыргыз мамлекети ошол нефтепродуктылардан жанагы ошол табигый газдан биз көз карандыбыз. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз эч нерсени өндүрө албайбыз. Бирок ошону менен биргеликте бул мекеме Кыргызстанда үзгүлтүксүз табигый газ менен мына эсибизде болсок ар дайым алып келет. Эсиңизде болсоңуздар 2-3 жыл мурун ушул Бишкектеги ТЭЦ жабыркалап калган кезде ошол мекеме түздөн түз үзгүлтүксүз элге жана ишканаларга табигый газ жеткизип турду. Андан тышкары элге табигый газды жеткизүү маселеси боюнча да бир айтып кетмекчимин. Бүгүнкү күндө элди табигый газ менен камсыздандыруу толугу менен мүмкүн. Себеби дегенде Кыргыз Республикасында көптөгөн финансылык жана башка институттар иштеп жатат. Ошолордун алкагында карапайым элди газга кошуу максатында мен сөзсүз түрдө бул маселени дагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине келгенде дагы көтөрүп чыгам. Себеби деген биринчи кезекте эл кыйналбай өзүнүн үйүн табигый газ менен жылуулатып, тамак аш бышырууда тийиштүү жеңилдиктер каралмакчы. Бул маселеде көтөрүлүп чыгып, мүмкүн болушунча мамлекет тарабынан дагы тийиштүү шарттар түзүлүп берилмекчи. Рахмат, Айбек Медетбек, мен жалпы эле суроо берейин. Сиздин тажрыйбаңыз жетет, мен чындыгында эле ушул жогорку кеңешке депутат болууга татыктуумун деп эсептейсизби? Татыктуу болсоңуз айтсаңыз, өзүңүздүн ушу 5 сапатыңызды айтыңызчы. Эмне үчүн эртең сиз үчүн ушу Аламүдүн округунан электораттар келип добушун бериш керек? Бул да абдан кызыктуу суроо. Мен күнүгө ушул болуп жаткан эфирди көрүп турам. Ушул суроону сиз ар бир талапкерге узатып жатасыз. Чындыгында бүгүнкү күндө чыгып жаткан ар бир талапкер биринчи кезекте өзүнө түздөн түз
суроо бериш керек. Мен ушул элдин жоопкерчилигин мойнума алганга даярмынбы же даяр эмесминби? Топтогон тажрыйбам жетиштүүбү, жетишсизби? Илимибиз жетиштүүбү, жетишсизби деген суроону коюп, андан гана аттанганга туура көрүш керек. Бүгүнкү күндө мен өзүмдүн тажрыйбамды, билим деңгээлимди туура көрөт деп ошол убакыт келди деп эсептейм. Мындан тышкары негизги себептердин бири болуп, өткөндө мынакей жолугушуу болуп жатат бүгүнкү күндө. Биздин кээ бир шайлоочулар айтат, 32 жаштасың дейт, күтө тур дейт, 5-6 жылдан кийин шайлан дейт. Биз айтып жатабыз, урматтуу шайлоочулар, 5-6 жыл күткөнгө бизде андай мүмкүнчүлүк жок. 5-6 жыл ошол мүмкүнчүлүктү бизге бериңиз. Биз тийиштүү кыргыз элинин жашоосуна ыңгайлуу шарттарды түзүп берели. Ошол шарттардын үстүнөн сиздер келиңиз деген суроолорду uzatып жатабыз. Анан сиз айтып кетип жатасыз, ошол өзүңүздүн негизги 5 сапатыңызды айтып кетсеңиз деп. Биринчи бул эрктүүлүк. Себеби бүгүнкү күндөгү ушул шайлоого аттанып жаткан көптөгөн мисал үчүн талапкерлер дагы өзүнүн кайра арыздарын тапшырып шайлоодон четелип жатат. Экинчи сапатым, мен берилген сөзүмдөн эч качан таймаймын. Себеби менин билген ар бир инсан так билишет. Мен айткан сөзүмдөн эч качан тайбай, аягына чейин чыгарып, өзүмдүн үчүнчү сапатым бул жогорку адамгерчилик. Бүгүнкү күндө эле мынакей ушул жерге келе жатып, бүгүнкү күндө адам маданиятынын төмөн болуп кетишин билип келем. Себеби ошол дагы маданияттуулук бул адамдын да бир жогорку сапаты. Бешинчи сапатым бул ак жол тарабында жүрүп, чындыкты айтып жүргөн инсанмын. Ошол менин эң негизги сапаттардын бири деп айтып кетмекчимин. Сиздин да убактыңыз бар, 14-15 секундуңуз бар экен, Абек мырза. Дагы ушул жалпы эле ушул жерге келип аткан сизге окшогон талапкерлерге берип келген суроом негизи ушул өтө мен үчүн маанилүү, себеби муну телекөрүүчүлөр дагы билгиси келет да. 7-чакырылыштагы ушу Кудай буйруса 28 ноябрда шайлоодон өтүп келген депутаттар кандай адамдар келиш керек жана кандай иштерди алып барыш керек? Бүгүнкү күндө мен айрым талапкерлерди, саясий партияларды угуп келип жатам. Жалаң жаштар келиш керек, же улуу мундагы инсандар келиш керек деп. Мен мындай сөздөрдөн өтө алысмын. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине бардык инсандар, патриот, эрктүү жигиттер келсе, мекенибиз оңой болот. Сиздин убактыңыз рахмат, Айбек Медетбекович. Аягына келип жетти. Биз экинчи раундду аяктадык. Рахмат. Кыска жана кененирээк маалымат берип, мен суроолорума жооп бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Эми сизге берилчү 7 минутталык 3-чү раундубуз башталмакчы. Тилекке каршы өзүңүздөр көрүп аткандай эле сиздин эки оппонентиңиз бүгүн келген жок. Бирок сиздин өзүңүздүн 7 минут убактыңыз бар. Кантип колдоносуз? Кааласаңыз мен суроо менен кайрылайын, болбосо өзүңүз дагы менин суроолорума толуктап айта турган сөздөрүңүз болсо кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу алып баруучу, чоң рахмат. Мен ушул берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өзүмдүн ошол шайлоо алдындагы программамды ушул берилген убакыттан пайдаланып элге жеткизип коюуну туура көрүп жатам. Туура. Биринчи кезекте ушул бүгүнкү күндө Аламбүйдүн районунан жалпы шайлоого катышып жаткан талапкерлерге мен өзүмдүн да ыраазычылык билдирип кетем. Себеби башында шайлоо алдында биз баардыгыбыз чогулуп, шайлоонун таза жана айкын өтүшүнө биз өз ара түшүнүшүү меморандумун коюп кеткенбиз. Бүгүнкү күндө чындыгында эле көрүп турам, ошол шайлоо биздин райондо негизи эле таза өтүп жатат. Чындыгында буну айтып кете алам. Себеби мамлекет тараптан да, бийлик тараптан да тийиштүү шарттар буга толугу менен түзүлгөн. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүнкү келбей калган Сейит Алмазбекович мырзага да мен өзүмдүн жакшы каалоолорумду айтып кетмекчимин. Себеби ар бир чыгып жаткан инсан кыргыз элинин келечегин ойлоп, бүгүнкү күндө ат салышып, кимибиз гана жетпесек дагы баардыгыбыз татыктуу болуп, эгерде ушул жеңишке мен жетишсем, Аламбүйдүн районунан чыгып жаткан баардык талапкерлердин башын бириктирип, район мекенибиздин келечеги үчүн чогуу ишмердүүлүктү алып бармакчыбыз деген сөздөрүмдү айтып кетмекчимин. Ошол мүмкүнчүлүктөн да пайдаланып, Эмиль Акжолтоевич Чакибаев мырзага да кайрылып кетмекчимин. Бул мырза да баардыгыбызга белгилүү болгондой, муниципалдык тармакта да эбегейсиз тажрыйбага ээ. Ошол Аламбүйдүн районунда кадыр баркы ээ инсандардын бири. Бул инсандын да тажрыйбасын биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө колдонуп кетсек, мекенибизди, айылыбызды, районубузду өнүктүрүүгө тийиштүү салымыбызды коштук деп эсептесек болот. Урматтуу шайлоочулар, бүгүнкү күндүн заман талабы болуп, кыргыз элинин биригүүсү болуп эсептелинет. Эгерде бүгүнкү күндө баардыгыбыз бир жеңден кол сунуп, баардыгыбыз бир тармакта ишмердүүлүк алып барсак, мекенибиздин өнүгүүсү да алыс эмес, урматтуу туугандар. Мен айтып кеткендей, бак даракты отургузууга эң ыңгайлуу убакыт болуп 20 жыл мурунку убакыт эсептелинет. Бүгүнкү эң кийинки шарт бул бүгүнкү күн, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндө тарых жаралып жатат. Ал тарых ар бир шайлоочунун колунда. Көптөгөн шайлоочулар бүгүнкү күндө тилекке каршы мурунку болуп келген
ыплас иштердин айынан шайлоого катышпайбыз деген ниеттерин билдирип жатат. Урматтуу шайлоочулар, ар бириңиздердин катышып тийиштүү талапкерге добуш бериңиздерди суранам. Себеби сиздин чечимиңизден мекендин да келечеги көз каранды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бүгүнкү күндө катталып жаткан талапкерлер тараптан болуп жаткан ыплат иштерге дагы аларды колдобой, тескеринче таза шайлоого өтүүгө мүмкүнчүлүктүн бардыгы элдин колунда, урматтуу туугандар. Мен ушул айтып кеткендей Аламүдүн районунда 30 жылдай убакыттан бери өсүп, чоңоюп, билим алып, илим танып, ыйман топтоп, тажрыйбага ээ болуп, бүгүнкү күндө алдыңыздарга сиздердин ак батаңыздар жана колдооңуздар менен чыгып турам. Бүгүнкү күндө айтылгандай менин шайлоо программам бул жөнөкөй карапайым элдин жашоосунан алынган көйгөйлөр болуп эсептелинет. Алардын эң негизгилеринин бири болуп, бүгүнкү күндөгү билим берүү тармагындагы абдан чоң көйгөйлөр. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, шаарга балдарыбызды окууга жөнөткөнгө умтулабыз. Анын себеби эмнеде? Себеби билим деңгээли шаарда бийик, айылдардан турганда алда канча бийик. А эгерде бирдей стандарттагы билим берүү деңгээлин бардык айыл аймактарда киргизсек, анда балдарыбыз ошол эле өзүбүздүн жашаган аймактарда жакшы билимге ээ болуп, Кыргызстандын келечеги болуп берүүгө да даяр. Андан тышкары эң Кыргыз мамлекети эгемендүүлүктү алгандан берги тартып келе жаткан эң негизги көйгөйлөрү болуп, бул саламаттык сактоо тармагы болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө биз бардык ошол мыйзам чегинде берилген салыктарды төлөп, бирок тилекке каршы тийиштүү медициналык камсыздоого ээ боло албайбыз. Өзүм тууралуу да айтып кетсем, мына бүгүнкү күндө ооруп турганыма карабай, алдыңыздарда чыгып сүйлөп жатам. Бирок медициналык кызматты мен өз айылымда тийиштүү деңгээлде ала албаймын. Себеби бардыгы эле жолдомо берип шаарга дарыланууга жөнөтүшөт. Андан тышкары эң негизги көйгөйлөрдүн бири болуп, бул жол транспорт инфраструктурасынын начарлашы болуп эсептелинет. Мына менден сураңыз, урматтуу шайлоочулар, мен саат 6-7лерден кийин үйүмө кандай жол менен жетем? Ошол аялдамалардын жоктугунан айын жолдордо унаа тозуп, 1-1,5 саатта үйлөргө жетип отурабыз. Кече күнү эле мынакей Бешкүнгөй айылынын тургундары элдин, мамлекеттин алдына өздөрүнүн көйгөйлөрүн алып чыкты. Бул көйгөйлөрдүн эң негизгиси болуп, бул айылга каттоочу транспорттордун жоктугу жана жол коммуникацияларынын начарлашы, аялдамалардын жоктугу. Кудайым буйруп, ушул жогорку кеңешке сиздердин колдооңуздар менен келип калсак, ар бир айыл аймакта Аламүдүн айылынын базасында ишке ийгиликтүү ашып жаткан жол транспорт ошол ишмердүүлүгүн алып барган унааларды жүргүзүп, ар бир айылда үзгүлтүктүз каттоосун камсыздап беремин, урматтуу туугандар. Андан тышкары жүрөктү оорутуп, эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп, бул кыргыз элинин жашына карабай, улуусунан тартып жаштарына карап, билим жана маданият деңгээлинин түшүп кетиши болуп эсептелинет. Ошол тармакта да мен тийиштүү түрдөгү агартуу иштерин жана руханий жаралуу иштерин жүргүзсөм деген ниетим бар. Кыргыз элинин дегеле ден соолугун чыңдоо максатында спорт жана дене тарбия ыңгайын жайылтуусун камсыз кылам. Бүгүнкү күндө бул үчүн бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Урматтуу туугандар, сиздер менен биргеликте Кыргыз мамлекетин чогуу жараталык, кайрадан жандандыралык, урматтуу туугандар. Бүгүнкү күндө элди позиция деп экиге бөлбөй, бардыгыбыз биригип, ар бир талапкердин тарапташтары бирибизди колдоп келсек, мекенибиздин да өнүгүүсү алдыда турат, урматтуу туугандар. Келечегибиз кенен, урматтуу туугандар. Бүгүнкү күндөгү ошол социалдык проблемаларды, жөндөн эле көйгөйлөрдү айта бергенибиз, алардын өз ара чечилишине эч кандай шарт түзүп бербейт. Аларды чечиш үчүн бардыгыбыз биригип, заман талабына жооп берген кыргыз элинин ынтымагын сактасак, ынтымагы бар элдин ырыскысы мол болот демекчи. Бардыгыбыз бириксек, келечегибиз кенен, урматтуу туугандар. Мындан тышкары мен жөн эле куру сөз берүүдөн алысмын. Келе жаткан шайлоого аттанып, ушул элдин жоопкерчилигин мойнума алып, өзүмдүн ошол келе жаткан шайлоодо депутаттардын ыйгарым укуктарын элдин кызыкчылыгы үчүн колдонуп, элдин кеңири жана жеңил жашоосуна тийиштүү шарттарды түзүүгө аракеттенем, урматтуу туугандар. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, шайлоо бюллетенинде номер 3 болуп катталган Айбек Дунканаев мырзага, мага 3 номер деп добушуңуздарды Аламүдүн 1 мандаттуу шайлоо округунан көмөктөшүп, колдоп коюңуздар, урматтуу туугандар. Себеби бардыгыбыз мекен келечеги деп ойлонуп, өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү алып келе жатабыз, урматтуу туугандар. Рахмат, урматтуу Айбек Медетбекович, сизге берилген 7 минуттарыңызды өзүңүз каалагандай колдондуңуз. Биз кийлешкен жокпуз. Эми биздин
теледебаттын акыркы 4 раунду, 4 бөлүгү бул 1 мүнөттүк сиздин шайлоочуларга кайрылууңуз болуп саналат. Ал жерде эмне үчүн 28 ноябрда ушул Аламүдүн округунан шайлоочулар сизге келип добушун бериш керек. Ошого токтолуп кетсеңиз болот. Сизге берилген 1 минутуңуз башталды. Урматтуу кыргызстандыктар, 28 ноябрь күнү Кыргыз Республикасынын келечеги чечилет деген сөздөн мен алыс эмесмин. Сөзсүз түрдө Аламүдүн районунун эли келип буйруса мени колдоп берсеңиздер, мен жалгыз гана Аламүдүн районунун элинин кызыкчылыгын коргобостон, жалпы кыргызстандыктардын, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын коргоого өзүмдүн даярдыгымды билдирем. Популисттик сөз болбосун деп айтып кетмекчимин. Эгерде элдин талабы болуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары коомдук башталышта өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барсын деген талапты койсоңуздар, бул талаптарды аткарып, коомдук башталышта Жогорку Кеңештин депутаттарын да аткарууга өзүбүздүн милдеттерибизди мойнубузга алганга даярдыгыбызды да билдиребиз. Урматтуу туугандар, алданып калбайлык, келечегибиз өзүбүздүн гана колубузда. Бардыгыбыз биригип, бир колдон жең сунуп, келечегибиз үчүн чогуу иш алып барсак, мекенибиздин өнүгүүсү эртең да алыс эмес. Бири-бирибизди колдойлу туугандар, бар болуңуздар. Рахмат. Вактыңызды аябай үнөмдүү колдонууга аракет кылдыңыз. Туура 1 минутада мынакей акыркы өзүңүздүн жыйынтыктуу сөзүңүздү сүйлөдүңүз. Урматтуу Айбек Медетбекович студияга келип, кенен ушул өзүңүздүн саясий программаңыз боюнча кенен тааныштырып, бизге маалымат бергениңизге жана эң башкысы эртеңки электораттарыңыздарга билдирүү берип жасап кеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Чоң. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин теледебат аягына соңуна келип жетти. Бүгүн бизде номер 25 Аламүдүн округунан бир мандаттуу шайлоо округунан катталган депутаттыкка талапкерлер катышышты. Ал Айбек Медетбекович, Дунканаев болду. Ал эми эскертип кетейин, 28 ноябрь чындыгында эле бул кыргыз элинин, кыргыз жерибиздин эң келечеги үчүн маанилүү күн болуп эсептелинет. Ошол себептен жүрөгүңүздөр, акылыңыздар менен барып сөзсүз түрдө өз каалаган депутаттыкка талапкерлерге добушуңуздарды берип, эртеңки биздин жаркын келечекке өз сатылбастан үмүтүңүздөрдү актай турган адамдарды шайлоого чакырып кетмекчимин. Ишиңиздерге ийгилик, амандыкта, сак саламат болуңуздар.